Токтом жакшы токтом. Эми смог менен күрөшүшүбүз керек. Бул ден соолук, бул келечек, бул тазалык. Бирок бүгүн бул өкмөттүн мүчөлөрү булар компетенттүү эмес. Бул маселенин баарын чечүүгө. И суроого да жооп бере албайт булар. Премьер үчүн жооп бере албайт, мэр үчүн жооп бере албайт. Бул маселени эми популизм болуп калбасын. Баягы очередной токтом болуп, кабыл алдык деп өзүбүздөн андай жүктү мындай одора салбай, комплекстүү чечели. Бул жерде бюджеттик каражат керек. Бул жерде Бишкек шаарынын бюджеттен каражаты керек. А жерге мисалы үчүн жанагы таштанды кайта иштетүү завод деп атабыз. Мунун курулушунун дагы мындайча айтканда механизмин каражат барбы жокпу, мунун баарын тең талдап туруп, анан бир комплекстүү чечим кабыл алалы. Мен ушундай сунуш киргизет элем да, бүгүн ушу менен азыр талкууну токтотуп, бул маселеге тапшырма берели өкмөткө, даярданып келсин, анан кийин реалдуу мындай ишке аша турган жакшы документ болуш керек. Колдоп койсоңуздар, урматтуу коллегалар. Рахмат. Сунуш, Иса Шашенкулович. Тартибинен алып коюу деп. Да, ошондой сунуш да. Иса Шашенкулович, бул жерде эми ар кандай популярдуу же андай мындай эмес, бул жерде чындыгында өтө маанилүү маселе болгондукка байланыштуу. Мына сиз дагы өзүңүз ушул Бишкек шаарында бир топ депутат болуп чыккансыз. Эми бул маселе өтө орус болуп атат. Бул жерде компетенттүү эле органдар отурат, жооп берет. Бирок бул жерде бул токтомдун бардыгын азыр эле бүгүн эле кабыл алып, бүгүн эле ишке ашсын деген маселе турбай атат. Булардын бардыгын азыр кабыл алып берип койсок, анын аткаруу максатында иш чараларды алып келет дагы, анан иш чаралар менен ошол жерде камтып, сроктор ошондо жазылат да. Эми туура түшүнсөңүз, бул демилгеңизди алып койсоңуз суранат элем. Бул жакшы эле токтом болуп атат. Бардыгы мындай камтылып жазылып атат. Колдоп берип койсоңуз кайра жакшы болот эле. Экинчи микрофон. Мен бул токтомго каршы эмесмин. Туура, жакшы токтом. Демилге да жакшы. Бирок мен мэр болуп иштегем да. Бул маселе кандай аткарышын механизмин мындай реалдуу болуш керек да. Анан азыр токтом кабыл алабыз, результат болбойт. Ошон үчүн просто алып таштабай жылдырып коелу. Мына эртең келсин, мисалы үчүн өкмөт. Ошондо мындай ушул маселеге даярданып туруп келишсин. Реально. Анан эми азыр кабыл алып туруп таң улап койгондо эртең келип аткарылбай калат да. Ошону мен кооптонуп атам да. Бир сизге неме айтып. Анан негизинен эми бул баягы ушул демилгечилерге мен ыраазычылык билдирсем. Рахмат. Иса Шашенкулович, сиз азыр айттыңыз, мусор перерабатывающий завод боюнча бул жерде айтып атабыз, жол жоболорун баштасын деп атабыз. Биз эми жол жоболорун баштасын деген эртең эле ура калсын деген жокпуз. 20-жылдан баштап жок дегенде проектсин чыйып, жок дегенде ушул максатта иш чараларын баштасынчы. Биз кечке эле айтып келе беребиз, бирок камтылбай атат. Мен ошон үчүн сиздин өтүнөт элем, кайра колдоп берип койсоңуз. Рахмат.